6 класс. Жат жазуу. Тема Кыргызстан. Мугалим Анара Расабековна. Эмесе балдар, биз бүгүнкү сабакта жат жазуу жазат экенбиз. Ал үчүн эки барак аласыңар дагы ичине бүгүнкү күндү жазасыңар. 4 декабрь. Андан соң жат жазуу деп жазасыңар дагы, андан кийин теманы жазасыңар. Кыргызстан. Ал эми бул экранда көрүп турган кызыл менен берилген сөздөр мунай, сурма, уран, территориясынын деген сөздөр биздин жат жазууда кездеше турган, жазылышы бир аз татаалыраак келген сөздөр. Силер бул сөздөрдүн эсиңерге сактап алышыңар керек. Алгач мен текстти таанышуу үчүн гана окуп берем. Силер конт коюп, кайсыл жерден сүйлөм башталып, кайсыл жерден сүйлөм бүтүп, кайсыл жеринде энчилүү аттар бар экендигин конт коюу менен окуп отурасыңар. Андан соң мен экинчи ирет окуп баштаганда жат жазууну жазып баштайбыз. Албетте жат жазуу жазылып жатканда сүйлөм башталды деп жаңы сүйлөмдүн башталышын эскертем. Демек, баштамга менен баштап жазасыңар. Сүйлөм бүттү дегенде сүйлөмдүн аягына, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай белгисин коесуңар. Ал эми сүйлөм абзац менен башталды дегенде сүйлөмдүн башынан кемтик менен баштайсыңар. Мен созуп окуганда, демек ал жерде созулма үндүү кылып жазасыңар. Жат жазууну жазып жатканда бул видеону өзүңөрдүн жазуу ылдамдыгыңарга жараша токтотуп жазсаңар болот. Биздин текст 4 абзацтан турат. Анда эмесе балдар, мен текстти башынан баштап окуп берейин, силер конт коюу менен окуп тургула. Биздин текст 95 сөздөн турат. Кыргызстан. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Ал эгемендүүлүгүн 1991 жылы август айында алган. Кыргызстанда 6 миллионго жакын калк жашайт. Республикада 100дөн ашык ар түрдүү улуттун өкүлдөрү ынтымактуу турушат. Жер астынан көптөгөн кен байлыктар казылып алынат. Алар мунай, көмүр, темир, алтын, сурма, уран жана башка химиялык элементтер. Бул кендер өнөр жайда кайра иштелип, эл чарбасынын түрдүү жактарында кеңири пайдаланылат. Айыл чарбасында буудай, тамеки, пахта, картошка жана башка ар түрдүү жер жемиштер өстүрүлөт. Кыргызстандын территориясынын көп бөлүгүн тоолор жана токойлор түзөт. Ошол себептүү мал чарбачылыгы экономияда негизги орунда турат. Республикада билим берүү, илим, маданият, кен башкармалыгы, электр энергиясы, спорт сыяктуу тармактар да жакшы жолго коюлган. Мына балдар, текст бүттү. Биздин текст 4 абзацтан турат. Демек, мен азыр текстти кайра башынан баштап окуп баштайм. Анда бардыгыңар даяр болсоңор, жазып баштайбыз. Кыргызстан. Сүйлөм абзац менен башталат. Кыргызстан, тире коебуз, эгемендүү өлкө. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Ал эгемендүүлүгүн 1991 жылы август айында алган. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Кыргызстанда 6 миллионго жакын калк жашайт. Сүйлөм бүттү. Республикада 100дөн ашык ар түрдүү улуттун өкүлдөрү ынтымактуу турушат. Сүйлөм бүттү.
Жер астынан көптөгөн кен байлыктар казылып алынат. Сүйлөм бүттү. Сүйлөм абзац менен башталат. Алар, кош чекит коебуз. Мунай, көмүр, темир, алтын, сурма, уран жана башка химиялык элементтер. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Бул кендер өнөр жайында кайра иштетилип, эл чарбасынын түрдүү жактарында кеңири пайдаланылат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Айыл чарбасында буудай, тамеки, пахта, картошка жана башка ар түрдүү жер жемиштер өстүрүлөт. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Кыргызстандын территориясынын көп бөлүгүн тоолор жана токойлор түзөт. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Ошол себептүү мал чарбачылыгы экономияда негизги орунда турат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Республикада билим берүү, илим, маданият, кен башкармалыгы, электр энергиясы, спорт сыяктуу тармактарда жакшы жолго коюлган. Текст бүттү балдар. Эмесе балдар, бул видеону кайра башынан коюп, өзүңөр жазган жат жазууну бир сыйра карап, пунктациялык жана орфографиялык каталарыңарды текшерип чыксаңар болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.